Assalamu алейкум, урматтуу Москва Тайм каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз сиздерге Москвадагы жеке адам тарабынан сатыла турган унааны көргөзмөкчүбүз. Андыктан бизден алыстабай, биз менен бирге болуп туруңуздар. Бул унаа 2013-жылы чыгарылган. Объем 1.6, коробка автомат. Унаа аябай жакшы абалда, мындай ак светте. Штампованный дискаларда. Зимний резинанын протекторлору аябай жакшы, порогдор бүтүн, чирген жерлери жок. Силерге алды жагынан дагы көргөзүп коеюн. Бул алды жагынан. Арт жагынан дагы бир көрүп коюңуздар. Азыр ички салонун дагы тартып көргөзөм сиздерге. Бар жок терезе көтөргүчтөрү автоматический. Подогрев сиденья бар, подогрев руля бар, кондиционер бар, штатный магнитофон. Панелдери аябай жакшы абалда экен. Просто караңгы болуп жакшы көрүнбөй атат. Пробегин көрүп алсаңыздар болот. Машина жакшы абалда, мындай отурганда эле билинет жакшы абалда экендиги. Бул Шкода Октавия үлгүсүндөгү унаа, объему 1.6, коробка автомат. Bunun baası 500 000 rubl dedi. Anан варианттар да бар экен. Кыргыз номурдагы машина болсо алмаштырылат экен. Муну менен туугандар сатып алып, такси кызматында иштесеңиздер аябай жакшы вариант. Эгерде сиздердин машина кызыктырган болсо, описанияга эсинин номерлерин калтырып кетем. Баасы 500 000 рубль. Анан кыргыз номурдагы унаа болсо сүйлөшөбүз дейт эси. Варианттар бар экен туугандар. Описанияга номерлерди калтырып кетем. Эси менен байланышып келип алып кетсеңиздер болот. Машина Кожуховский метродо турат. Эси менен байланышып келип көрсөңүздөр болот. Туугандар, каналга жазыла элек болсоңуздар, каналга жазылып кетиңиздер. Москвадагы унаалардын бааларын биз сиздерге түздөн-түз көргөзүп турмакчыбыз. Видео жаккан болсо лайктан басыңыздар, каналга катталыңыздар туугандар. Рахмат.